алгачкы эле тапшырмабыз сырдуу тамгалар деп аталат. Биз силер менен өтүлгөн теманы кайталоо менен биргеликте бүгүнкү жаңы темабыздын аталышын таап алабыз. Тушоо кесүү кадасалка киреби, үрп-адаткабы же ырым-жырымга киреби? Кадасал. Ошондо кайсы тамга экен? Чы тамгасын жазабыз. Экинчи сөз чачылар, чачуу деп аталат экен, а? Бул кайсыга кирет? Үрп-адат. Кайсы тамганы жазам ошондо? тамгасын. Тамгасын жазам. Кыз узатуу кайсыга кирет экен? Кадасал. Ошондо кайсы тамганы жазабыз? Рны жаздык, а? Аластоо кайсыга кирет? Ырым-жырым. Ырым-жырым, а? Чы тамгасын. Тамгасын жазабызбы? Бешик тойчу? Кадасал. Кайсы тамга экен? Тамгасын жазайлы. Кийинки сөзүбүз чыгырдын тегин узун коюу. Демек кайсы тамга экен? Ты тамгасы, Ты тамгасын жазат экенбиз. Андан кийинки сөзүбүз болсо Колдоо кесиштерин узатуу. Ошондо кайсыга кирет экен? Үрп-адат. Кайсы тамга? Тамгасы. Эми акыркы сөзүбүз баланы сүннөткө отургузуу деп турат, а? Бул кайсыга кирет экен? Кадасал. Кадасал. Кайсы тамга экен? Тамгасын. Демек балдар кайсы теманы өтөт экенбиз? Чыр-жатак. Чыр-жатак түшүнүгү деген теманы өтөт экенбиз, а? Кийинки тапшырмабыз кеп үлгүлөрү деп аталат. Чыр-чатак жөнүндө алгачкы маалыматтарыбызды, эмнелерди билебизди мына ушул кеп үлгүлөрүнө салып айтып бергенге аракет кылайлы. Биринчи кеп үлгүлөрүнө кана медер ордунда туруп кеп үлгүлөрүнө салып оюнду айтып койчу. Чыр-чатак бул менин оюмча бул базардагы мушташтар болушу мүмкүн. Болду я. Азаматсың. Рахмат. Кийинки кеп үлгүлөрүнө садан сен салып сүйлөп көрсүңүз. Чыр-чатактын келип чыгуусунун себептери деп эки адамдын ойлору бири-бири менен дал келбестиги деп ойлойм. Рахмат, азаматсың. Ал эми кийинкисине биринчи топтон Шербек кана. Менин оюмча чыр-чатактын түрлөрү деп бул базарда жана мектепте үлбөдө болушу мүмкүн деп ойлойм. Рахмат. Отурабыз. Кийинкиси кана Элдос. Менин оюмча чыр-чатактын чечүүнүн жолдору булар бири-бирин түшүнүү деп ойлойм. Анткени биз бири-бирибизди түшүнүү менен чыр-чатак жеңип чыгабыз деп ойлойм. Демек биздин бүгүнкү сабактан силер эмнени билүүнү каалайсыңар? Кана деңиз. Чыр-чатак жөнүндө маалымат алгым келет. Рахмат деңиз. Маалымат алгым келет, а? Мен бул сабакта чыр-чатактын келип чыгуусунун себептерин билгим келет. Демек, кийинкиси кана Измира. Чыр-чатактын түрлөрү жөнүндө билгим келет. Түрлөрү жөнүндө. Ал эми дагы кимдер ой бар? Кана? Биз чыр-чатактын чечүүнүн жолдорун билгибиз келет. Анткени бирде болбосо бирде биз чыр-чатакка учурайбыз. Ошондо чыр-чатакты кантип чечсек болот? Ошону билгибиз келет, а? Максаттарды коюп алдык. Эми жакшы баага жетишүү үчүн эмне кылышыбыз керек балдар? Кана Бермет? Айтылган максаттарыбызга жетишибиз керек. Айтылган максаттарга жетишибиз керек. Кандай максаттарды койдук эле? Маалымат алуу, чыр-чатактын келип чыгуу себептери, түрлөрү жөнүндө жана чечүүнүн жолдору. Рахмат. Отурабыз. Демек балдар, ар бир аткара турган иш аракетиңерден кийин мындай болгон стикерди тегерекчеге жармаштырып чыгасыңар. Так жана туура жармаштыруу үчүн силер топтун башчылары көзөмөлдөйсүңөр. Анан сабактын аягында эң көп балл топтогон окуучулар эң жакшы деген бааларга татыкталасыңар. Анда мага Элиза жардамдашып койчу. Кесиптештер, бул этап теманы жана күтүлүүчү натыйжаларды жарыялоо этабы болду. Негизинен 3 мүнөттөн 5 мүнөткө чейинки убакыт ажыратылса, максатка ылайыктуу болот деп эсептейбиз. Сиздер күбө болгондой, мугалим сырдуу тамгалар көнүгүүсүнүн жардамы менен бүгүнкү теманы ачыктады. Кеп үлгүлөрүнүн жардамы аркылуу күтүлүүчү натыйжаларды белгиледи. Ошондой эле окуучулардын бүгүнкү сабакта кандай маалыматка ээ болору,
кандай ийгиликтерге жетишери тууралуу белгилеп, сабактын максаты жарыяланды. Баалоо критерийлери тааныштырылды.